Апарып эмне кылды? Биякта жакшы окутат экен, Кыргызстандан начар билим берет экен дейт да, барып туруп орус тил мектебине берип салды балдарын. Азыр билесиңерби? Бир да мигранттын баласы кыргыз болуп кайтпайт бияка. Бир да мигранттын баласы бияка кыргыз болуп кайтпайт. Мен ушул сөзүмдү кыркып алып, тараткыла сотко бергиле, мен жалган айтсам. Бир да мигранттын баласы бияка кыргыз болуп кайтпайт. Эртең өзүңөрдү ошо балдар куйт Россиядан. Провинциал катары. Папа, ты чё там? Иди свой Киргизию деп. Мен эмнеге муну айтып атам? Бул менин сөзүм эмес. Мен жана аспирантурага даярданып кээде жаңы басылып аткан авторефераттарды, илимий иштерди барактап каласың. Ошонун ичинде Россиянын илимдер талаасында, майданында ушу миграцияга арналган илимий иштердин кээ бирлерин барактаган туура келет. Ошону ачык айтып атат. Кыргызстандын мигранттарына арналган илимий иштер да бар. Ошолар айтат, кыргыздардан коркпогула, балдарын орустар менен окуткула. Алар келечекте биздин атуулдарыбыз дейт. Ал эми провинциал родительдерин өздөрү кийин жолго салат дейт. Провинциал родительдерин ал биздин балдар болот, өздөрү жолго салат дейт. Туура эмес деп жазылгачы мага ушул жерге. Атыңар менен, фейк менен эмес. Менин балам нукура кыргыз болуп кетет Кыргызстанга 18ге чыкканда деп жазыңыздар, чери болсоңуздар. Кыргыздан келечектеги кыргызды кармай турган 4-5 баланы ээрчитип чыгып кетти бул жигиттер. Аялын да ээрчитип чыгып кетти. Эми көрөсүңөр эмне болот. Ал балдар келбейт. Өткөндө мен 1-2 бала менен сүйлөштүм. Ачык эле айтат, биздин балдарыбыз азыр биздин балдарыбыз болбой калды дейт. Бирөкөө айтат, мен балдарымды дейт, алып келип айылга алдап алып келдим да таштадым ушул жака дейт. Алдап алып келип жүр барып келели деп алдап алып келип ушул жерге таштадым дейт. Россияда бир инибиз айтат, менин балам мени сотко берип 6 ай отурдум дейт түрмөдө. 6 ай отурдум дейт. Жана родительский попечительский совет деген бар экен, ушу баласына эме кылса камайт экен, ата энелик укугунан ажыратат экен. Азыр ушундай нерселер кетти. Анан жүр балам, ата журтубуз бир зыярат кылып келели деп, сыр бербей алып келип анан ушул жерге калтырып кеттим дейт. Мына ушундай өзүбүз элди таштап, башка элге атуу болуп кетип, анан кийин аякта отуруп алып Кытай басып кетти деген эмне бу? Жакшы да, азыр башка граждандыкты алып алып Кытай басып кетти деп, орусча айтайын, переживать этип коюшкан. Мынарга рахмат. Силердин балдарыңар эми переживать этип деле койбойт буга. Балдарыңар переживать этип койбойт. Мен сөзүмдү түшүнсөңүздөр, балким кайтарсыңар, билбейм. Болбосо ошо жүрө бересиңер ошол жакта. Ата жердин топурагы буйруп аптыр деген сөз бар. Силерге балким буйруп калат, вот балдарыңарга буйрабы ата топурагы. Ойлонуңарбы силер ушуну? Ушу бир канча миң доллар үчүн чыгып кетип аткан, ушу менин балдарыма кыргыздын топурагы буйрабы деп ойлонуңарбы? Кандай бул? Мен сөздөрүм балким ачуудур. Келиңиздер мени кармап, кескилеп, союп, эмне кылсаңар ошол мен оюмду айттым, туугандар. Бияка Кытай кирсе, эч ким эч нерсе кыла албайсыз. Кыла турган адам жок. Кой дей турган адам жок, бардыгы кеткен. Бизге окшогон кашекилер калган, биздин колубуздан эмне келет? Же бир түзүк бийлик шайлай албайбыз. Эмнеге бардык ошол жакта? Силер аякта жүрөсүңөр, силер шайлаганга да мүмкүнчүлүгүңөр жок аякта. Ал беле кыргыз патриоты деп койсоңор. Жок. Билгиле. Мына ушундай бүгүнкү биздин абалыбыз.